Саламатсыңарбы? Балдар, биз бүгүнкү сабакта кыргызча саламдашканды үйрөнөбүз. Бул видео негизинен орус тилдүү окуучуларга арналат. Жалпысынан эле кыргыз тилинде үйрөнөм деген инсандар үчүн. Мисалы, бүгүн биз саламдашууну кыргызча айтканды үйрөнөбүз. Бул видеобузда орусча жана кыргызча котормолору, ошондой эле кошумча сөздүктөр бар. Анда эмесе балдар карайбыз. Саламатсыңбы? Здравствуй. Бул жерде кызыл тамга менен жазылган улануучу мүчөлөр, мисалы жекелик түрүндө, ал эми сылык түрүндө саламатсызбы? Здравствуйте. Биз улуу адамга саламатсызбы деп учурашабыз. Саламатсыңарбы? Саламатсыздарбы? Жекелик жана көптүк түрлөрүндөгү саламдашууну көрүп жатабыз. Ошондой эле бул жерде сен кандайсың, сиз кандайсыз, силер кандайсыңар, сиздер кандайсыздар. Демек, уланган мүчөлөргө көңүл бурабыз. Жекелик түрүндө как ты, сен кандайсың, сиз кандайсыз, как вы. Улууларга учурашабыз. Ошондой эле көптүк түрүндө силер кандайсыңар, сылык түрүндө сиздер кандайсыздар деп айтылат. Ошондой эле мисалдарды карайбыз. Улуу адамдар менен жана мугалимдер менен кантип учурашабыз. Ал эми бул сөздүктөр кыргызча саламдашуу учурашуунун сөздүктөрү. Башка тилди үйрөнүүдө сөздүктөрдү жаттоо абдан маанилүү. Андыктан силерди сөздүктөрдү жаттайт деп ишенем. Кайрадан көрүшкөнчө саламатта болгула.